Январь айында эле өрүк гүлдөй баштаганы табышмактуу көрүнүш экенин жергиликтүү багбан Турсунали Төлөмүшев айтып чыкты. Алдыда катуу суук болуп кетсе үшүк алып, дыйкандар түшүмсүз калуу коркунучу бар экенин билдирген. Баткенде өрүк гүлдөй баштады. Бул эмне деген шумдук. Бүгүн 6 январь 2024 жыл Баткенде кар жаа элек. Күндүн ысык келгендигинен мөмөлүү бактардын кышкы уйкуга кетпей, кайра ойгонуп жаткандыгы дыйкандарды түйшүккө салууда. Чилденин күнүндө бөчүрлөр ойгонуп гүлдөй баштаганы табышмактуу көрүнүш. Эгерде катуу суук кайра болсо, ойгоно баштаган бүчүрлөр бүт баары үшүк алып, түшүм болбой калуу коркунучу бар. Жараткан өзүң жар болуп, дыйкандын мээнетин актай көр деген багбан.